Палатада бере турган калган маселелерди палатада бере турган маселелерди 4-күнгө алып турам, бирок мындай в срочном порядке сурангандыктан Аяз Батыркулович, мага деген Жети Өгүстөн бизде мамлекеттик нотариустар бар, Жети Өгүстө. Айтыңыздарчы, архивариустардын акысы канча? Тактап маалыматты берейин, уруксат болсо. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Мага көп балалуу эми жалгыз боо эне окшойт, о жактан жазып атат да. Элбер Жаралбековна дейт, акыларын көтөрүп берди, бирок 4 айдан бери 18 000 акыларыбыз дейт да. Анан 30 000, 40 000 деп атабыз, мына 18 000 акыбызды 4 айдан бери бербей дейт. Ошону деген 11 000ден алып атабыз дейт да. Возьмите на контроль. Маалымат, мындай ситуация. Бизге центральный аппаратка фонд стимулируя деген түзүлдү. Биз центральный аппараттын атынан, мисалы центральный аппаратка премия гана бербей, биз бүт территорияга бөлүп берип атабыз. Анан 2-3 айдын ичинде биз азыр фонддун жоболору бекитип калган үчүн чогулуп калды, бирок биз центральный аппараттан азыркы убакытта уже бүтүрүп, 1-2 жуманын ичинде жиберебиз. Чогулуп калган нерсени. Бирок это деньги, которые мы из центрального аппарата добавляем территориям за счет премии центрального аппарата фактически. Да? Ну вот видите, а людям-то, когда с трибуны здесь выступают, говорят же другое, что вам повысили зарплату, вас вы столько будете получать. Мы несколько месяцев получали 18 000, а потом у людей понимания, значит, нет. Биз жиберебиз, чогулуп калган каражатты азыр бүтүрдүк. Бүт материалдарды кетип атат бизден уже. Анан анда түшүндүрмө иштерин да жүргүзүп коюңуздарчы. Рахмат. И Минсоцтруктан барбы өкүлдөр? Бар, саламатсызбы, Элбир Жаралбековна. Мухтарбек Баймурзаев. Бул жерден. Саламатсыздарбы. Беловодский психоневрологический диспансер жөнүндө аябай көп ызы-чуу эмелер, видеолор чыгып атат, мен көрүп атам да. Бирок ошол жакта иштеген нянечкалар жазып атышат да, магачы. Президент акылары көбөйдү дегенде 30 000 деп айтылды эле. Бирок ошол убакыттан бери первые 4 месяца 30 000 алганбыз дейт. Чын эле. Азыр болсо, бул иштеген тиги докторлар, ошо кызматкерлер дейт. Азыр болсо колубузга мына 4 ай эле беришти дейт, андан кийин 18 000ден алып атабыз дейт. Бул кандайча? Бизде көп ушундай маселе көп келип атат да депутаттарга, мындай тактап элге түшүндүрмө иштерин жүргүзгүлө, доплата болуп атабы, кандай официально акылар болуп атабы? Маалыматыңыз барбы? Элбир Жаралбековна, бул боюнча айлык маяналары 30 000ден деп көтөрүлгөнүн биз көтөрүлгөн эмес мындай маселечи. Ал эми орточо айлыктары ошого 7-18 000 өзү эле. Ошо нянечкалардыкы. 30 000 алганбыз деп биз тактап көрөлү. Бул кайсы жерден дагы, может быть, дополнительный источниктен алгандарбы, биз тактап көрөлү. Өзүңүз барып түшүндүрүп койгулачы, Сураныч да, а то аябай чоң недопонимание болуп, аябай нааразы болушуп, ошо коллектив кайрылып атат да. И доктор Гүлайым, сизге вот прямо сейчас это моя альма-матер, да, КНУ-ну мен да аяктагам, да, Национальный улуттук университетти. 6-й корпус деген бар, да. Вот сколько я его помню, все время там какие-то проблемы были. И студенттер жазып атат да, отопление жок дейт. Анан 3-4 параларда отурабыз дейт да. Же бизди онлайн чыгарып койгула, же отопление бербейсиңерби деп сурап атышат да. На контроль возьмите, пожалуйста. Все, Рахмат. Рахмат.